Орозо айт жана Курбан айт намазы кандай окулат деп 9-суроо. Булга жооп берели. Колубуздан мына көңүл буруп, жакшылап карап турса эле иншалла жеңил болот. Айт намазга келебиз, кадимкидей ниет кылып, дарат алып, жыттууланып, жакшы кийимдерди кийип алабыз. Болгон бир эле айырма бар Курбан айт менен Орозо айтта. Орозо айтта тамактанып келебиз, Курбан айтта тамактанбай келебиз. Дагы кайталайбыз. Орозо айт күнү кадимкидей тамактанып, чайды ичип, курсак тойгузуп алып келебиз. Ал эми Курбан айтта чай да ичпейбиз, тамак да ичпейбиз, эч нерсе ичпей, жебей, болгону тишибизди жакшылап жууп тазалап, жыттууланып келебиз. Айт намаз, Курбан айт намазы окуп бүткөнгө чейин тамактанбай турабыз. Курбан айт намазы окуп бүтөр менен тамактансак боло берет. Эми аткаруу тартиби. Имам өзү деле айтып берет. Ошого чейин өзүбүз да билип алсак жеңилирээк болот. Имам айтаар менен бир жылда бир окулгандыктан көбүнчө эстен чыгып калат бул. Ниет кыласыз, шу Орозо айт намазын окууга ниет кылдым, имамга уйдум деп туруп, Аллаху акбар деп. Анан сана окулат, кадимкидей эле. Андан кийин 3 жолу такбир айтылат. Аллаху акбар, кол байланбайт, ылдый түшүрүлөт. Аллаху акбар. Allahu akbar. Анан кол байланат. Анан Фатиха сүрөсү окулат. Анан кошумча сүрө окулат. Зам сүрө деп коебузбу? Кошумча сүрө. Зам деген өзү дом деп коет, кошуу деген сөз. Баягы кыргыз тилинин китебинде аркасын карасаңыздар мазмун деп коет го. Ошол китептин ичиндеги канчалаган темалар болсо, ошонун аркасында кошуп койдук, камтып койдук деген мааниде мазмун деп коет. Мына ошол кошуу. Ошол кошумча сүрө окулгандан кийин Аллаху акбар деп рукуга кетет. Самиаллаху лиман хамида деп турат дагы. Анан Аллаху акбар деп сеждеге барат. Кайра турат Аллаху акбар, кайра Аллаху акбар 2 жолу сежде кылат дагы. Аллаху акбар деп экинчи рекетке турат. Дагы Фатиха сүрөсүн окуйт. Бисмиллахны айтып туруп, Фатиха сүрөсүн. Андан кийин дагы адаттагыдай эле кошумча сүрө окуйт. Окуп туруп рукуга кетип калбайбыз. 3 жолу такбир айтабыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Анан 4-сүндө Аллаху акбар деп рукуга кетебиз, сеждеге кетебиз. Курбан айт намазы ушундай эле. Айырмасы ниетте гана. Ниет кылдым Орозо айт намазын окууга, ушул имамга уйдум дейсиз. Курбан айтта ниет кылдым Курбан айт намазын окууга, уйдум ушул имамга. Калыс Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн, калыс Алла үчүн деп туруп, Аллаху акбар деп коебуз. Бүттү, башка эч нерсе жок. Андан кийин айт намазы окуп бүткөндөн кийин имам хутба өтөт. Хутба негизде кандай аткарылат? Мунун тартиби Орозо айтта, Орозодо кандай кемчиликтер болсо, казасын кантип тутат, андан кийин мына Орозо битир. Ошол кимдерге берилиш керек? Мечитке берилиш керекпи? Же бейбечараларга берилиш керекпи? Бул Орозо битир негизи бейбечаралардын акысы. Эртерээк берип туруп кутулуп койгон жакшы болот. Муну айтып эле жүрөбүз, көчө-көчөдө болуп уюшуп алып, кыйналган үйлөргө апарып эртерээк барып берип койгон жакшы, айт намазга чейин. Андан кийин Курбан айт деле ошондой эрежелери кандай аткарылат? Курбан айт кимдердин мойнуна милдет? Канча күндөн кийин келет? 70-күнү келет? Зулхижжа айынын 10-күнү Курбан айт болору, 9-күнү даярдык болот, ал күнү Орозо кармаса болот деп ушуларды эрежелерди түшүндүрүп, 10-күнү кимдин колунда зекет бере турган даражада бай болсо, курбандык чалуу милдет эмес ушундай болот деп. Бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда ар кайсы жерде топтолуп алып, 7 адам биригип, кээ бир 70 адам биригип 10 бука союп, мына 7-7 бөлүнүп алып. Кээ бир адамдар болот экен, мен өзүм эле 10 бука союп коем деп. Мына былтыр биз ушу Чүй Борборд мечитибизде өзүбүз жалгыз бир бука союп, анан да бир-эки койлор, жандыктарды союп кону барсак, жалгыз эле киши 13 буканы курбандык чалып атат. Мына ушундай март жигиттерибиз, эр азаматтарыбыз көп боло берсин. Алдыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшы дегендей. Эң негизгиси хадистерде келгенде бирөөнүн үстүнөн жүктөлүп, бирөөнүн үстүнө. Ошол да мени караш керек дегенден Кудай өзү сактаган болсун. Май тамандыктан Кудай сактасын. Анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар. Алла Таала 6 санаман бош жаткан пендесин жаман көрөт. Мындайча айтканда май тамандарды жаман көрөт деген. Май таман болуп жатып алуу ар кимге сын пикир айтып, укуланып, чукуланып отурганга дагы кенен мүмкүнчүлүк болот экен да, шайтан азгырат экен. Ошондон Кудай сактаган болсун.